Арбагыла достор, мен Сейтек, Хоккайдо Накашибетсиден. Бүгүн Кыргыз-Жапан экономикалык акыбалы тууралуу, экономикалык абалынын азыркы акыбалы тууралуу бир аз сөз кылайын деп отурам. Силер менен Кыргыз Республикасы менен Жапандын ортосундагы дипломатиялык расмий мамилелердин башталышканына мына 33-34 жыл болду да. Андан бери эки өлкө тең өз ара бири-бирине элчилик ачып, кулачын жайып, Кыргыз менен Жапандын ортосундагы алакалар бүгүн жакшы деп айтсам болот. Жалпы жөнүнөнчү эң сонунда ойлойм, кыргыздар дагы жапандарга ниети түз. Жапан менен алака кылгысы келет. Жапандар дагы Борбор Азияда биз менен мамиле түзүп, бизди партнер катары көргүсү келет. Мындай бири-бирибизге болгон дипломатиялык мамилелерибиз жакшы да. Негизиненчи ошол эле учурда негизи мамилелердин эң мындай королу деп койсок болот, эң маанилүүсү бул экономикалык алакалар өзү көпчүлүк учурда улуттук кызыкчылыкка туура келе турган нерсе да. Ошого Кыргыз менен Жапандын экономикалык карым катнашы, бири-бирине болгон инвестициялардын көлөмү кандай, Кыргыз Республикасына канчалык Жапан бизнеси келип биздин экономикага акча салып атат, же кыргыздар Жапандар менен кайсы чөйрөдө кандай соода кылып атат деген сыяктуу мындай бизди кызыктырган суроолор бар да. Ушулар тууралуу азын бир аз болсо да мындай мен өзүм билген, мен өзүм аңдап байкап жүргөн нерселер менен бир аз бөлүшөйүн деп отурам. Албетте мен баарын билбейм. Мен билбеген толтур аспекттер бар деп ойлойм. Бирок өзүм күбө болуп байкап жүргөн нерселер менен бир аз бөлүшүп кетейин. Негизи Жапан менен Кыргыздын ортосунда экономикалык абал азыр бирок тилекке каршы мындай өтө жогорку деңгээлде деп айтууга болбойт. Бирокчу азыр мен билгенден Кыргыз Республикасында Жапандын жок эле дегенде мен расмий Жапан тараптын расмий маалыматы мындан 3 жыл мурдагы маалыматка караганда Кыргыз Республикасында азыр Жапандан 5 инвестор компания өзүнүн ишин кылып отурат да Кыргыз Республикасында. Мындайча айтканда 30-32-34 жылда Жапан өлкөсүнөн Кыргыз Республикасына 5 эле инвестор, 5 эле компания келип иштеп атат деген нерсе бул азыраак деп ойлойм да, бир топ эле чынындачы. Бул маалыматты Ротобо деле бышыктайт деп ойлойм да. КМШ өлкөлөрүнүн менен Жапандын ортосундагы экономикалык алакаларды, сооданы анализдеген, сарасеп кылган мындай think-tank уюм бар, Ротобо дегенчи, Токиодо. Ошол уюмга мен бир 3 жыл мурун бардым эле. Алар дагы ушуну бышыктай турган информация менен бөлүштү. Чынында өзгөчө Кыргыз Республикасы менен Жапандын ортосунда экономикалык абалдар 2015 жылдан кийин кескин согундап кеткенин белгилешти да, көрсөтүп айтышты. Статистикада бар экен. Эми буга бир нече себеп бар. Ошол себептердин жөнүндө дагы өзүнчө сөз кылам деп ойлойм. Ага чейин бир параллелди келтирип кетейин. Кыргыз Республикасына окшогон көчмөн изоляцияланган бир өлкө бар да, Монголия деген өлкө бар. Монгол улусу деп коет өздөрүн. Ушу Монголияда мен билгенден бүгүн 700-гө жакын Жапон компаниялары, фирмалары, ишканалары инвесторлук кылып өзүнүн экономикалык активдүүлүгүн жүргүзүп атат да. Мисалы 700 менен 5 деген цифраны салыштырсаң, бул аябай чоң айырма да ортосучу. Анан кээде мындай арданып да кетесиң да. Неге бизге мынчалык жапандар көп келбейт депчи, ишканаларычы. Болбосо монголдор деле Кытай менен Орусиянын ортосунда отурат, деңизи жок, алардын деле океаны жок. Мындайча айтканда жабык өлкө да, биз сыяктуучу. Калкы деле болбосо Монголияда 3,5 миллионго жакын эле калк бар.
бизде 7 миллион 300 миңдин тегереги да бүгүнкү күндөчү. Тилекке каршы жапондардан келген инвестициянын саны бизде аябай аз. Бул эми бул факт да, ушундай. Биздин албетте тууганчылык, бири бирибизге болгон симпатияларыбызга, Жапон өкмөтүнүн бизге кылып аткан гуманитардык жардамдары же болбосо экономикалык колдоо көрсөткөндөрүн баарын эске алабыз албетте. Эң сонун нерсе, бирок менчик сектору эмнегедир бизге келбейт да. Албетте мен мурдагы көрсөтүүлөрдүн бирөөндө айттым эле, бир нерсе себептердин бири. Биз алыспыз, туңгуюк, кичинекей базар депчи. Бирок ошол эле учурда бизден да калк аз. Мисалы Монголияга нече көп келип атат деген нерсе да бар да. Эми бул жерде менин оюмча дагы бир чоң проблема бул ошол логистикада. Монголдордун артыкчылыгы бизден алар соодасын бүт дүйнөгө интеграция кылганга аракет кылган да. Бажы биримдигине мүчө эмес алар. Сооданы, тыгыз сооданы кошуналар менен кылышат. Орусия менен да соода кылышат. Кытай менен дагы, Корей менен дагы, Жапон менен дагы да. Жапонда аябай көп монголдор. Мен билгенден монголдордун саны Жапонда бир 20 миңден ашык деп угуп жүрөм да. Бирок билбейм, мен бул расмий эмес маалымат. Мен укканым гана айтып атам. Бирок биз Монголия, мисалы Жапондагы кыргыздардын саны деле аз да. 1000дин тегереги деп ойлойм, менин оюмчачы жеке. Балким мындан көбүрөөк же азыраак, балкимчи. Ушундай нерсе, монголдун артыкчылыгы дүйнөлүк соодага булар интеграция болуптур. Булар дагы ошол дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Анан эң негизги артыкчылык буларда логистиканын темир жолу бар да булардынчы. Москвадан поезд чыгып, Улан-Батырга келип, ал Бейжиңге чейин барат да. Мындайча айтканда ортодо транзит болуп турат. Буга жакшы өлгө түзгөн шарт бул Кытайда Лэйюнган деген порт бар. Шандong жарым аралындачы, нары Сары деңиздин боюндачы. Ошол порт менен негизинен Жапондан, Корейден, Австралиядан келген көп мисалы товарлар Кытайга биринчи ошол жерге келет. Анан ошол жерден Казакстанга же болбосо Монголияга же Орусияга ошол жерде темир жол аркылуу мындай логистикалык борбордо ташыган учурлары көп. Ошого монголдордун артыкчылыгы ушул болуп атат да. Алардын канчадай эгемен мамлекет болуп мурдараак СССР курулганга чейин эле булар өзүнчө эгемен өлкө болуп турушкан да. Ошол артыкчылыктары бар да бизден айырмаланычы. Эми биз дагы оюмча ушул азыр эми жакшы жаңылык болуп атат. Ушу азыр Пекин, Бишкек, Ташкент ортосунда темир жол бизде курулганын атпайбы? Былтыр башталды. Эми ушул жол бүтүп калса, албетте биз дагы дүйнөлүк соодага интеграция болуп, Кыргыз Республикасы түздөн түз Түштүк Корея менен, нары Монгол менен, Жапон менен, керек болсо Түштүк Чыгыш Азия менен Кытай аркылуу бир эле өлкө транзит болот да бизде. Анткени билесиңер, өзү өнүгүүнүн эң негизги шарттарынын бири бул соода да. Негизи канчалык көп өлкө менен соода кылса, канчалык соодага тоскоолдук аз болсо, канчалык соода тыгыз болсо дүйнө жүзү менен ал өлкө жакшы жашайт да. Мисалы Жапон ошол эле деңиз тегереги бүт деңиз болгон үчүн товар ташып келүү, логистика аябай оңой, бүт дүйнө жүзүнөн арзан да түшөт. Эң арзан транспорт өзү кеме. Бирок кеме бизде тиле каршы жок болгон үчүн экинчи арзан транспорт бул темир жол да. Ошого могу темир жолду биз эми азыр биздин азыркы бийликтер аракет кылып аябай жакшы нерсени башташты. Бул жагы жакшы деп ойлойм да. Мен абдан буну колдошубуз керек, темир жолду сөзсүзчү. Эми албетте темир жолду баштаган менен эми жакын арада эле бүтө калаарын мен билбейм. Анткени бул жерде 100 километрден көп туннель казыш керек экен. Бир нече бийик 500-300 метрлик бийиктиктеги көпүрөлөр курулуш керек экен. Оюмча эми
аябай көп акча кетет да. Эми бир 15-20 жылдай убакыт кетсе керек оюмча. Бирок баары бир келечекте бүтүп калса, бул биздин өлкөгө өнүгүүгө аябай сонундай шарт болот деп ойлойм. Биздин Жапан менен Кыргыздын ортосундагы экономикалык өнүгүү аябай күчөт деп ойлойм да. Ошого могу темир жолду бүтүп калышын биз ар тараптан колдошубуз керек. Мүмкүн болсунча ушул темир жолдун батыраак бүтүшүнө тилек да кылышыбыз керек да. Сөзсүз ар ким ар тараптан колдоо да көрсөтүп, анткени баягы пайгамбарыбыз айтып кеткендей, билесиңер, 10 рызкынын 9-у соода дейт да. Мисалы ошол Гонконгду алалы, азыркы Кытайды алалы, Түштүк Кореяны алалы, өнүккөн өлкөлөрдүн негизги чоң сырларынын бири бул эркин соодада жатат. Канчалык өлкө эркин соодага аралашса, дүйнөлүк соодага интеграция болгон болсо, бул өтө сонун нерсе да. Себеби билесиңер, биз Орусия менен соода кылабыз. Бул жакшы нерсе албетте. Бирок Орусиянын дүйнөлүк экономикадагы үлүшү бул 1% да. Калган 99% бул дүйнө. Американын мисалы дүйнөдөгү экономикадагы үлүшү, Американыкы азыр 28% да. Дүйнөнүн 28%, дүйнөнүн экономикасынын 28%-ин Америка ээлейт. Азыр 19%-дейин 20%-ке жакынын мына уже азыр Кытай ээлеп турат. Андан кийин Германия менен Жапан бир 5%-тин тегерегинде булар ээлешет да. Экөө бириксе 10%-ин ээлейт. Демек биз дүйнөлүк соодага интеграция болуп, эркин соодага максималдуу интеграция болуп аракет кылышыбыз керек да. Бул биздин өнүгүүгө болгон шарт деп ойлойм. Ошо эмесе кайра көрүшкөнчө балдар, достор, жакшы отуруңуздар.